Формаңызды көрмедім да. Цветы, пилотка. Бұтқа киген пилотканы башқа киіп алды. Көрдіңдер ме? Ура. Ысык-Көлдө прокурор 150 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Каракол шаарында Ысык-Көл облустук прокуратурасынын бөлүмүнүн прокурору пара талап кылууга шектелип кармалды. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы башкы прокуратуранын ички иликтөө кызматы менен бирге Жетөгүз районунун улук прокурорунун жардамчысы 1982 жылы туулган К.А.ны 22 майда 150 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрдү. Прокурордун жардамчысы жазаны жеңилдетип берүү чечимин кабыл алып берем деп $2000 талап кылган. Бул факт пара талап кылуу беренеси менен КЖБРге катталып, кармалган Жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Исхак Масалиев Бекборбиевдин популизмдик кадам деген сынына жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев анын мандаттан баш тартканын популизм деп сындаган ырчы Бекборбиев менен полемикага түшкүсү келбегенин билдирди. Бекборбиевдикиндей талантым болсо саясатка аралашпай эле элди кубантып ырдап жүрө бермекмин, деди ал. Масалиев парламенттин учурундагы курамынын иштөө мөөнөтү ноябрда гана аяктарын, ошондо жаңы курам түзүлөрүнө көңүл бурду. Башкача айтканда 2 айдан кийин эмес, 5,5 айдан кийин, деди депутат. Эгерде ал математика менен саясатта деле күчтүү болбосо, мен анын аткаруучулук талантын баалайм. Болгону ушул, деди эл өкүлү. 21 майда Исхак Масалиев Өнүгүү прогресс парламенттин жыйынында 2020 жылдын 25 майында депутаттык мандатын тапшырарын билдирген. Белгилүү ырчы Бекборбиев Исхак Масалиевдин бул кадамын жөнөкөй пиар деп, 2 айдан кийин ансыз деле бул курамдын иши бүтмөк деген. Коронавирус аныкталган бейтаптарды караган медицина кызматкерлери ооруканада. Нарын облусунун Жумгал райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жайгашкан госпиталда коронавирус аныкталган бейтаптарды караган медицина кызматкерлери ооруканада 9 май улуу жеңиш күнүн майрамдашкан. Алардын бул окуясы видеого тартылып, ал социалдык тармактарда тарап кеткен. Учурда тасма боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Аймактык кабарчыга маалым болгондой, госпиталга коронавирус аныкталган райондук үй-бүлөлүк медициналык борборунун директорунун жолдошу менен баласы жаткырылган. Аларды бир дарыгер, бир медайым карап, бир кенже кызматкер кызмат кылып жаткан. Иш учурунда тартылган видеодо медицина кызматкерлери дасторкон жайып отурушканын жана ичимдик ичип, калоо тилектерин кесиптештерине жолдоп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле видеодон бутка кийле турган бахиланы башына кийип алганы көрүнгөн. Оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Салтанат Султанованын айтымында, аталган кызматкерлердин бири оорукананын соматика терапия бөлүмүнүн башчысы, СП болсо жанында олтурган медайым НЖ жана кенже кызматкер ДКМ болгон. Бул маселени алар обсервациядан чыккандан кийин карайбыз. Алар 28 майда чыгышат. Кесиптештерибиз коронавирус менен ооруган кишилерди дарылашкан. Акыркы болуп келген бейтаптын абалы оор болгондуктан кардиолог терапевт катары бөлүм башчыны киргизген элек. Бир тасма булардын жасаган бүтүндөй ишин жууп кетти. Биздин аткарган жумушубузду төгүп чайкап салды. Жаңылбас чаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт экен. Дарыгер 38 жылдан бери эмгектенип келсе, медайым 22 жылдан бери иштейт. Эми обсервациядан чыккан соң укуктук баа берилсе керек, аны мезгил көрсөтөр, деди Султанова. Саламаттык сактоо министрлигинин Нарын облусундагы координатору Мурат Алиаскаров бул обсервациянын ичинде болгон окуя экенин ырастады. Жумгалдагы болгон окуя боюнча медицина кызматкерлери обсервациядан чыккандан кийин сүйлөшөм. Алар азыр обсервацияда, кире албайбыз, деди ал. Жумгал райондук прокуратура бул окуяны көзөмөлгө алган. Түзүмдүн маалыматына караганда, ушул тапта текшерүү иштери жүрүп жатат. Андан кийин чара көрүлөт. Ал эми Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Адыл Сапаров укук коргоо органдары ишти карап жатканын белгиледи. Ошол үчүн бизде оору жок. Талас облустук администрациясы 4 сааттап кезек күткөндөргө жооп берди. Супер кеже порталы Талас облусуна кире бериштеги блокпостто жарандар жон гана тепловизор менен дене табын өлчөтүү үчүн 4 сааттан кезек күтүп жатышканын жазган. Анда 100 жакты киши кезекте топтолуп, кезек күткөндөр наразычылыгын айтышкан болчу. Тургундар тескерисинче блокпостто эл көп топтолуп жатканын, бир нече саатка кезек күткөндөн кийин андагы кызматкерлер болгону тепловизор менен дене тапты өлчөп койгонун айтышкан. Арасында эмчектеги балалуу келиндер, кары картаңдар, операциядан кийин абалдагылар да бар экенин белгилешкен. Бул боюнча тургундардын наразычылык пикирине жооп алуу максатында өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматына кайрылдык. Өкүлчүлүктөн блокпостто жүргүзүлүп жаткан систем туура экендигин, аны өзгөртпөй турушканын айтты. Оба, кезекте күткөндөр боюнча маалымат туура эле. Анан эмне кылмак элек? Кезек күтүп калышты деп өткөрүп жиберелиби? Ары бери текшерүүдөн өтөт. Ошол үчүн бизде оору жок.
Биз атайын түзүлгөн алгоритмге таянып иштейбиз. Кимдир бирөөгө оор болуп кетти деп ал алгоритмди өзгөртүп облуска оору алып кире албайбыз. Ал эми экспресс тесттер баарынан алынбайт. Адегенде адамды тепловизор менен дене табын өлчөп, кайсы бир шек жаралса тест ПЦР алынат. Бардык эле жерде алгоритм өзгөрүлгөндөн кийин өтүп жаткан ар бир адамдан тест алынбай калган. Азыр негизинен чек арадан кирип чыккандардан алынууда. Талды булакта андай эмес, деди маалымат катчы. Тепловизор менен жүргүнчүнүн дене табын унаадан түшүрбөй эле кезек күткөндөн санын түзбөй эле деген суроого төмөндөгүдөй жооп берди. Эми ар бир облустун өзүнүн эреже ыкмалары бар. Башка облустар ошентип текшерип жатышкандыр. Биз өзүбүздүн алгоритмди туура деп эсептейбиз деп кошумчалады өкүлчүлүктүн маалымат катчысы Булак Супер KG.